1-сентябрь. Ал эмнени кааласа, ошону кылат. Биздин Кудайыбыз асманда эмнени кааласа, ошону кылат. Забур 113-бөлүм 11-аят. Бул аят бизге Кудай кандай гана иш-аракет кылбасын, өзүнө жакканды кылаары жөнүндө айтып жатат. Кудай эч качан өзү жек көргөн нерсени кылууга мажбур болбойт. Ал эч качан айласыздан өзүнө жакпаган нерсени жасоого аргасыз калбайт. Ал эмнени кааласа, ошону кылат. Ошондуктан кандайдыр бир мааниде ал жасаган бардык иштеринен рахат алат. Бул бизге Кудай алдында таазим кылууга жана анын чексиз эркиндигин даңктоого жол ачып бериши керек. Кандайдыр бир мааниде ал ар дайым эркин, өзүнүн жакшы тилеги боюнча өзүнө кубаныч берген ишти кылат. Кудай эч качан кырдаалдын курмандыгы болбойт. Ал эч качан өзүнө кубаныч тартуулабаган нерсени жасашы керек болгон жагдайга кабылбайт. Ал шылдыңга кабылбайт, тузакка түшпөйт, аргасыз бир нерсе жасоого мажбур болбойт. Ал тургай Кудай үчүн кандайдыр бир мааниде эң кыйын болгон өз уулун аябастан бизге берген ошол тарыхый учурда да Кудай эркин иш-аракет кылып, өзүнө жаккан нерсени жасаган. Римдиктер 8-бөлүм 32-аят. Павыл Иса өзүнүн өлүмү аркылуу Кудайга өзүн жыты жагымдуу тартуу жана курмандык катары берген деп айтат. Эфестиктер 5-бөлүм 2-аят. Адамдар жасаган эң чоң кылмыш, Иса башынан кечирген эң оор өлүм жазасы, Кудай жасаган эң оор иш уулун курмандыкка бериши, кандайдыр бир терең мааниде Кудай каалаган нерсени ишке ашырган, башкача айтканда Кудайга жаккан курмандык болгон. Голгофага бара жаткан жолдо Иса периштелерди жардамга чакырса болмок. Бирок ал менден аны, өмүрүмдү эч ким тартып ала албайт. Мен аны өзүм берем деген. Жакан 10-бөлүм 18-аят. Ал өзүнүн жакшы тилеги менен Еврейлер 12-бөлүм 2-аятта айтылгандай, алдыда күтүп турган кубаныч үчүн ушундай кылган. Ааламдын тарыхында тузакка түшүп калгандай көрүнгөн ошол өзгөчө учурда Иса толугу менен өзү каалаган нерсени кылган, атасын даңктаган жана сиз менен мен сыяктуу кудайсыздарды актаган. Андыктан ага таң калалы жана суктаналы. Биздин кудуреттүү Кудайды даңкташыбызга эле эмес, биздин Машаяктын өлүмү аркылуу куткарышыбызга себеп болгон нерсе, биздин Кудайыбыз асманда эмнени кааласа, ошону кылат деген чындык экенин түшүнүп, ага титирөө менен таазим этели.